Салам достор, сиздер менен Топ Тоголок каналы. Биздин долбоорду колдоо максатында лайк басып жана каналга катталууну унутпаңыздар. Барселонанын Мессиден көз каранды болуусу көпчүлүккө маалым болсо керек. Чындап айтканда бул маселенин көп учурда себеби бар жок эле айтып келишет. Бирок эгерде жакындап карап келген болсок, каталониялык клуб бир топ учурдан бери бир аргентиналык оюнчудан тактап айтканда анын формасынан, көңүлүнөн жана капризинен көз каранды болуп келет. Кээ бир учурда ал адамдын клубдун саясатында таасири да эбегейсиз. Луис Энрике, Вальверде сыяктуу машыктыруучулар команданын Мессиден көз каранды экенин ачык эле айтып келишкен. Жана бул проблеманын чечүү жолдорун таба алышкан эмес. Акыйкаттык үчүн айта кетишибиз керек. Эгерде Месси Барсадан башка клубда ойногондо, ал клубда аргасыздан андан көз каранды болуп калмак. Бүгүн бир оюнчудан көз каранды болгон башка дагы 10 учурду эсиңиздерге салмакчыбыз. Даярсыздарбы? Анда кеттик. Албетте Месси жөнүндө сөз болгон учурда Криштиано Роналдуну да айтпай коюуга болбойт. Анткени экөө бири-бирине түрткү болуп футболдогу эң кызыктуу тирешүүлөрдүн бирин тартуулашты. Бир оюнчунун командасына кошкон салымын билиш үчүн ал оюнчу ойногон жана ал кеткенден кийинки сезондорду салыштырышыбыз керек. Келгиле, Роналду Реалга ойноп жүргөндө командасы кандай ийгиликтерге жеткендигин эстеп көрөбүз. Жана андан кийин ал кеткенден кийинки сезондорду салыштырып көрө алдыңарбы? Ооба, Криштиано кеткенден кийин Реалга машыктыруучу болуп дайындалган Хуан Лопетеги да айырманы сезе алды. Лопетегиге чейинки Зиданга абдан эле оңой болгон. Анткени Зидан Реалдын бүт оюнун Роналдонун тегерегинде курган эле жана ал тандоосунан жаңылган эмес. Буга 3 жолу катары менен Реал утуп алган Чемпиондор Лигасы далил. Дагы бир абдан белгилүү мисал бул Марадона жана италиялык Наполи командасы. Бул окуя 30 жыл мурун болгон болсо да, Наполинин фанаттары дагы эле Марадонаны ыйык тутуп келишет. Жада калса жаңы төрөгөн ымыркаларда Диего деп атагандар аз эмес. Марадона Наполиге 1984-жылы айтылуу Барселонадан дүйнөлүк деңгээлдеги футбол жылдызы статусунда өткөн. Бир да оюн өткөрө элек жатып, Марадона Неаполдун жашоочуларынын сүймөнчүлүгүнө айланган. Убакыт өткөн соң Диего ага берилген аванстарды толугу менен актады. Наполиге Марадонанын келиши анын бир четинен акча жагынан кызыктырса, экинчи жагынан ал үчүн абдан жакшы чакырык болду. Анткени күчтүү Барса менен титулдарды багындыруу оңой болгон болсо, Наполида бардык нерсе Диегодон көз каранды эле. Неаполда болгон 6 жыл ичинде Марадона 2 жолу Италия биринчилигин, 1 жолу Италия кубогун жана УЕФА кубогун багындырган. Таң калбай эле койсок болот. Бирок Марадона Наполиден кеткен учурдан баштап ал команда кечээки Италия кубогунан башка трофей ута элек. Бул нерсе Наполи Марадонадан канчалык деңгээлде көз каранды экенинен кабар берет. 90-жылдардан болгон дагы бир каарманыбыз футбол азыркыдан кескин түрдө башкача кезинде оюн талаасына топко 1-2 жолу тийип эле гол жаратып коюп калган убакта рекламалык роликтерде тартылуу менен алек болгон англиялык супер чабуулчу Алан Ширер. Мына ушундай оюн алып баруу менен Алан өтө деле күчтүү эмес болгон Блэкбернду Англия чемпиондугуна алып келген. Бирок ошол учурда эле кээ бир Лобановский сыяктуу машыктыруучулар ушундай стилде ойногон эгоист чабуулчуларды жактырышкан эмес. Командалык оюнда эч пайдасыз дешип. Багыбызга жараша ошол учурдагы Блэкберндин башка машыктыруучусу Кенни Далглиш Лобановскийдин оюн колдогон эмес. Анткени Алан коргон учурунда өз командасына көп жардам көрсөтпөсө да, ал ар бир оюнда гол жаратууга жетишип келген. Блэкберн чемпионат алган сезондо Шерер 34 гол жаратып, Энди Коулдун рекордун кайталаган. Аланды чындап эле гол жаратуучу машина деп атаса болот. Ширер Блэкбернде 4, Марадона Наполида 6 жана Роналду Реалда 9 жыл оюн алып барышкан болсо, сиздердин назарыңарга бир клубка бүт өмүрүн арнаган Римдин императору деп аталган Франческо Тоттини тартуулайбыз. Римде туулуп өскөн, Рома футбол академиясынын шакирти өз клубу үчүн туп-туура 25 жыл оюн алып барды. Алыскы 1993-жылы Рома үчүн дебют кылган жаш Тотти 97-98 сезонунан баштап команданын алдыңкы оюнчуларына айлана баштайт. Бир аз өткөн соң Тотти Романын чыныгы лидери, капитаны жана символуна айланган. Жыл өткөн сайын Романын Тоттиден болгон көз карандылыгы өсө берди. 25 жыл ичинде Ромада Тоттиден сырткары Батистута, Кафу, Де Росси сыяктуу жылдыздар оюн көрсөтүп келсе да, Рома баары бир Тоттиден көз каранды болуп келе берди. Чынында ошол убакыт ичинде Тотти Ромага бир Скудетто жана бир канча Италия кубогунан башка титулдарды алып келе албаса дагы, түбөлүк шаардын түбөлүк императору болуп кала берет. Эми болсо клубтардан улуттук курамаларга назар салабыз. Булардын ичинен эң эле эске калаарлыгы 2006 жылкы дүйнө чемпионаты. Тагыраак айтканда Франция курама командасынын бир бой узун ата теги Түндүк Африкадан жана 10-катар сандагы футболканын ээси Зинедин Зидандан болгон көз карандылыгы. Тарыхка дагы терең көз сала турган болсок,
Биз Зидандын 2004-жылы эле улуттук курама менен кош айтышканын билебиз. Бирок 2006-жылкы дүйнө чемпионатында Франция Зиданга чоң үмүт арткандыгынан улам Зизу кайра кайтып келген эле. Бирок дүйнөлүк коомчулукка бул чемпионат Зидандын карьерасындагы акыркы оюндар болору алдын ала эле маалым болгон. Эмнеси болсо да жылдыздардан турган, бирок көбүнчө каарып калган жылдыздардан курулган Франция командасы ошол дүйнө биринчилигинде Зидан алдыга карай сүрөп отурду. 34 жашында дүйнөнү суктандыргыдай оюн көрсөткөн Зидан өз командасын финалдык беттешке чейин алып келди. Финалдык оюнда Матерацци менен болгон пикир келишпестик да анын мыктылыгына көлөкө чүрө албады. Зидан бардык оюнчуларга кантип карьераны бүтүрүү керек экендигин көрсөтө алды окшойт. Оюн талаасында топ менен эмне кылышты билбей атсаң, анда аны Иньестага бер деген түшүнүп көп жылдар бою Барсада жана Испания курамасында өмүр сүрүп келген эле. Вильяреалдын мурунку капитаны Марко Сенанын айтымында ушундай эле принцип анын командасында болуп турган. Сена кабарлаганда өзүнүн өнөктөштөрү менен оюн талаасына алар ар дайым Рикельмени издеп келишкен. 90-жылдардын аягында Вильяреалга келген чоң каражаттын күчү менен Испания премьерасындагы дебюттан Чемпиондор лигасындагы жарым финалга чейинки аралыкты Вильяреал болгону 8 жылдын ичинде басып өткөн. Команданын мындай ийгилигинде Рикельменин салымы зор. Рикельме футболдогу позициясы боюнча таза 10-номер же орусча айтканда чистая десятка болгон акыркы оюнчу болсо керек. Коргонуу учурунда эч пайдасыз болгону менен Рикельме чабуулдук аракеттерди мыкты уюштуруп, команданын Фарлан сыяктуу форвардтарын өтө ыңгайлуу пастар менен камсыздап келген. Рикельменин командасынын эң эле эсте каларлык эпизоду бул 2006-жылкы Чемпиондор лигасы. Бул турнирдин алкагында Рикельме баштаган Вильяреал жарым финалдык баскычка чейин жете алган. Эгер биздин каарманыбыз Арсеналга каршы болгон беттеште пенальтини ишке ашыра алганда, тарых таптакыр башкача болмоктур. Ар бир футбол беттешинен мурун командалардын машыктыруучулары каршылаш команданын оюнчуларын изилдеп, анализ кылышат эмеспи? Анализдин натыйжасында өз оюнчуларына каршылаштарына карата кандай иш алып барыш керек деген сыяктуу ар түрдүү тапшырмаларды беришет. 2017-18 сезонунда Ливерпулдун каршылаштарына оңой эле болгондой. Анткени эгерде Ливерпулду жеңгиң келсе, анда Салахка өз оюнун көрсөттүрбөө керек. Бирок бул теорияда ушундай болгон. Практика жүзүндө болсо бир гана Серхио Рамос Салахты оюндан өчүрө алды. Башка учурларда Салах 17-18 сезонунда рекорд артынан рекорд жаңылап, Ливерпулга жаңы эле келгенине карабай, ал команданын жетишкендиктерин өзүнөн көз каранды кылып кое алган. Ким билет, 17-18 сезонунда Чемпиондор лигасынын финалдык беттеши кандай өтмөк, эгерде Серхио Рамостун гениалдуулугу болбогондо. Бирок Ливерпулдун бактысына кийинки сезондордо алар бир оюнчунун командасы статусунан айрыла алышты. Браво, Юрген Клопп. Биздин кийинки каарманыбыз Европа топ чемпионаттарынын өкүлү болуп эсептелинет. Бирок көптөгөн жогорку деңгээлдеги футболчуларды тарбиялап келе жаткан Лиссабон Спортинги жана анын мурунку капитаны Бруно Фернандеш. 2 жыл мурун Спортингде оюнчулар арасында скандал болуп, анын натыйжасында команданын көптөгөн лидерлери башка клубтарга өтүп кеткен учурда Бруно Фернандеш тескерисинче команда менен болгон келишимди узартып, ошол эле жылы Бруно команданын лидерине айланган. Португалия биринчилигинин эң мыкты оюнчусу деген наамга татыган. Бирок муну менен эле чектелип калбастан кийинки сезондо Бруно бардык турнирлерде 31 гол жаратып, кээ бир форварддардын көрсөткүчү буга жетпесе керек. Эске салып кетсек, Фернандеш жарым коргоочу. 18-19 сезонунда Бруно капитандык наамга да ээ болуп, командасы жараткан бардык голдордун 46%-не түздөн-түз салым кошкон. 19-20 сезонунун жарымында МЮнун катарын толуктаган Фернандеш кыска убакыттын ичинде эле өзүнүн оюн талаасына лидерлик сапаттарын тастыктап, МЮну да өзүнөн көз каранды кыла баштагандай көрүнөт. Футболдо оюнчу жана машыктыруучу катары көптөгөн ийгиликтерге жетишкен испаниялык адис Пеп Гвардиола машыктырган командаларын бир оюнчудан көз каранды болбогодай кылып система куруп келет. Жада калса Мессиден да. Бирок 19-20 сезонунда Манчестер Ситинин башкы курамында Кевин Де Брюйне жок болуп калган кездерде Сити кыйынчылыктарга көбүрөөк душар болуп келүүдө десек болот. Бул эми таң каларлык көрүнүш. Анткени былтыр эле Де Брюйне травма менен дарыланып, өз командасына жардам бере албай калган учурда Манчестер Сити Ливерпуль менен болгон тирешүүдө чемпиондукту багындырган. А бул жылы болсо Сити Англия премьер-лигасынын алкагында 7 жолу жеңилүү ызасын тартууга жетишти. Бул оюндардан көбүнчө Кевин катышкан эмес. Мисалы Волверхэмптонго каршы болгон эки беттеш же болбосо карантинге чейинки Манчестерлик дерби. Бул оюндарда Де Брюйненин футболдук интеллекти, бош зоналарга ачылуулары жана өнөктөштөрүн акылдуу пастар менен камсыздаган сапаттары жетишпей аткандай болду. Азыр Манчестер Ситини жалгыз бир оюнчунун командасы деп айтуудан алыспыз. Бирок ким билет? Бүгүнкү чыгарылыштын соңку каарманы мындайча айтканда десерттин ордуна 1998-жылкы Франция талааларында өткөн дүйнө чемпионатынын бирден бир башкы каарманы Хосе Чилаверт жана анын Парагвайы. Адилеттик үчүн айтышыбыз керек. Парагвайдын ошол курамы чындап күчтүү оюнчулардан турган. Бирок бүгүн футбол сүйүүчүлөрдүн эсинде бир гана Чилаверт калган.
Дарбазачы, лидер, легенда жана капитан. 1998 жылга чейин Чилаверт 2 жолу дүйнөнүн эң мыкты дарбазачысы деген наамга ээ болгон. Бирок чындап анык футбол легендасына ошол дүйнө биринчилигинде айланган. Турнирде өткөрүлгөн 4 оюнда Парагвай, Испания, Франция сыяктуу күчтүү командалар менен татыктуу тирешип, 8-1 финалга чейин жете алган. Бул ийгиликке Чилаверттин салымы эбегейсиз. Ким билет, 8-1 финалда Лоран Бландан гол көрбөй койгондо биз билген тарых таптакыр башкача болду. Ошол турнирден баштап Парагвай деген сөздү уккан учурда эсибизге Чилаверт келет эмеспи? Бул эми биздин оюбузча бир оюнчудан көз каранды болгон топ 10 команданын тизмеги болду. Комментарийлерге өз ой-пикирлериңерди калтырууну унутпаңыздар. Жана долбоорду колдоо максатында лайк басып, каналыбызга катталыңыздар.